Саламатсыздарбы, элдик репортер. Мен Бишкек шаарынын Көлмө конушунан тетиги машина өтүп аткан Мидин көчөсү менен могу Жаштык көчөсүнүн кесилиши, аркы турган жаңы салынып аткан мечиттин ичинен алып чыккан топуракты монтип имам могу жерге төгүп албай жатат. Мына имам өзү да турат мына могу жерде карап. Көчөбүздүн баары момундай болуп улай болуп жатат. Көчөнүн баардыгы. Мына өткөндө вице-мэр келип кеткен. Вице-мэр келип бир жума убакыт берген, мону тазалап алсын деп мына төккөн топуракты. Мына монтип көчөбүздүн улай куюлуп жатат бияка чейин. Бир жуманын ичинде алсын деген, бир жуманын ичинде албай эле монтип үстүн тегиздеп коюшту, жөн эле. Кайрадан да суранам ушу мэриядан келип аягына чейин чыгарып берсеңер. Биз баса албай калдык ушул могу көчөдөн. Мынакей көчөнүн баары ылай таптакыр баса албай калдык. Мына мынакей көчөбүз. Мына кантип басабыз ушу көчөдө? Таптакыр басканга невозможно. Мына ушул жерден жармашып келген ылайлар моундай болуп баса албай. Ушу суранабыз мэрияга жөнөтүп койсоңор ушул видеону.